Саламатсыңар балдар? Саламатсыңар балдар? Алияр, саламатсызбы? Агахан, саламатсыңбы? Сүйтай, саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңбы, Ярослав? Арсен, саламатсыңбы? Амир, саламатсыңбы? Кана балдар эндемесе, барыңар сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизде кыргыз адабияты сабагы. Бул чейректин биринчи сабагы, кыргыз адабияты. Кыргыз адабиятынан балдар, силер дептериңерди ачышыңар керек. Жаңы дептер кыргыз адабиятынан дайыма сабак учурунда дептер, китеп силердин жаныңарда болушу керек. Калемсакты унутпагыла. Бүгүнкү адабият сабагыбыздын темасы кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы. Устное народное творчество кыргызского народа. Бул бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы балдар. Сабактын максаты жаңы теманы өздөштүрөбүз. Элдик оозеки чыгармачылык боюнча билгендерибизди эске салабыз. Кайталайбыз, бышыктайбыз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, туура, так айтууга көнүгөбүз. Ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз, тапшырмаларды аткарабыз. Закир, азырынча жазбайсыңар. Мен жазгыла деп айтканда жазып баштайсыңар. Макулбу? Мына биз сабагыбыздын максаты менен таанышып алдык балдар. Элдик оозеки чыгармалар дедик, элдик оозеки чыгармалар кыргыз элинин элдик оозеки чыгармалары 3 чоң топко бөлүнөт. Мисалы, эпикалык, дидактикалык, анан лирикалык тек бул. Эпикалык тек бул эпические произведения, дидактикалык тек дидактические произведения, лирикалык тек лирические произведения. Значит, в кыргызском языке устное народное творчество делится на 3 группы, да? Эпические жанры, дидактические жанры и лирические жанры. Так, эпикалык чыгармаларга эпостор, жомоктор, жөө жомоктор, дастандар, уламыштар, миф, легенда, оозеки, баяндар кирет. Мисалы үчүн балдар, мынакей, бул эпостор, эпос, эртөштүк эпосу, да? Бул болсо жомок, кыргыз элинин жомоктору. Мына Манас эпосу, Манас баатыр. Бул жерде жомок, бала шарын кантип сактап калды. Ошондой эле легендалар кирет дедик, эпикалык жанрга. Мына бул болсо эмне, Ысык көл жөнүндө көптөгөн легендалар бар, балдар. Булардын баары эпикалык жанрга кирет экен. Эпическим жанрам относятся эпосы, сказки, сказания, легенды, мифы, да, ребята? Следующее дидактические произведения. Дидактикалык чыгармаларга макал-лакаттар, табышмактар, жаңылмачтар, санат насыят ырлары кирет. Мынакей, макалдары: тил менин тууганым, тил менин душманым дейт. Казанчынын өз эрки кайда кулак чыгарса. Булар болсо макалдар экен. Анан
дагы табышмактар кирет экен дидактикалык чыгармаларга. Жаңылмачтар кирет экен. Жаңылмач, табышмактарды биз силер менен макалдарды 5-класстан өткөнбүз, жаттаганбыз балдар, билебиз. Анан санат насият ырлары. Дидактическим произведениям относятся пословицы, загадки, скороговорки и нравоучительные песни и стихи. Мынакей дидактикалык чыгармаларга кайсылар кирет? Биз билдик. Андан ары лирикалык чыгармалар. Лирикалык чыгармаларга элдик ырлардын бардык жанрлары: арман, кошок, жарамазан, жаржар, айтыш, акыйнек, эмгек ырлары кирет. Мисалы үчүн мынакей бул айтыш. Бул жерде болсо акыя. Балдар акыя айтышпайт, акыйнек деп коебуз. Бул болсо кошок же арман ырлары. Айтыш мынакей. А бул болсо эмгек ырларында. Эмгек кылып атып кыргыздар эмгек ырларын эмне кылган? Ырдашкан. Лирическим произведениям относятся все народные песни, стихи. Например, арман, сожаление, жарамазан, айтыш, состязание словесное, акыйнек, словесное состязание. Эмгек ырлары — это трудовые песни. Да? Мынакей айтыш. Бул лирикалык чыгармалар, фагирчү ырлар. Жарамазан, арман, кошок, акыйнек, эмгек ырлары экен. Азыр балдар, силерге биз Манас эпосунан үзүндү көрөлүк кана. Манастын төрөлүшү боюнча. Мына балдар, биз силер менен Манас эпосунан үзүндү көрдүк. Манас эпосунун төрөлүшү. Отрывок из эпоса Манас, рождение Манаса. Посмотрели. А теперь посмотрите акыйнек. Акыя, словесное состязание школьников, посмотрите. Kızlar bugün bu gece çamınıp gelgen turbaydı. Akıynekler zaten çamınıp gelgen turbaydı. Akıya, 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 akıya. İki gündür birinde kalkırasın sabahtı. Uyanmazsan soğulup unutmayasın sabahtı. Kızlar delirdi. Çok heves durmalı üstü doğrulur. Hoş kamerayla sürüş. Baktın da morulur. Akıya, 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 akıya. Dişke çeyin muhtaran, internetten çıkmadan, tensek baldan bizleydim, eşeğin sözü muhtaran. Gidiş çölde sefiyor degen, apası dönsüncü degen, akılsız kızlar bizden gör, iPad'dan başka bizden. Akıya, 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 akıya. Netbekini açpaysın, günde düdüm yazpaysın, saklık tensek tutarlar, nakleyka çaptaysın. Surat bilegi apa kesin kıynagan, aramızda kızlar var, araget takıp kılbagan. Akıya, 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 akıya. Sumkasın futbol oynamak
bolgaça söylüyorum. Otuz nasıl eğlendim. 3-6 günde söyledim. Ece gelen sözü var. Балдар bizler акыйнек айтышканды көрдүк, мектеп окуучулары акыйнек айтышып жаткан учурду көрдүк. Азыр болсо эми bizler менен эмгек ырларынын ичинен ок майда. Эмгек ырлары это трудовые песни. Ок майда бул түшүм чогултуп атканда эмгектин үстүндө ырдалган ырлар. Вот в процессе труда, например, кыргызы раньше пели песни, да, трудовые песни. Вот один из них ок майда. Послушайте. Майда, майда, майда майбасаң, жаныңа пайда. Орой, орой. Майда, майда, майда майбасаң, жаныңа пайда. Орой, орой. Басқаның майда, оротосың. Майда, басқаның майда, оротосың. Майда, майда, топондорум, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. Топондорум, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. Пайда, пайда, пайда. Кырча, кырча, басқаның майда, кырман болсын. Майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырман болсын. Майда, басқаның майда, кырман болсын. Майда, басқаның майда, кырман болсын. Майда, майда, топондорум, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. Топондорум, сизге пайда, эгиндери, бизге пайда. Мына балдар bizler менен элдик озики чыгармалар боюнча видеолордон үзүндүлөрдү көрдүк, балдар. Кана эми азыр бышыктоо үчүн суроолор. Вопросы для закрепления. Кана суроолорго азыр жооп беребиз. Элдик озеки чыгармачылык канча топко бөлүнөт дедик, балдар? Устное народное творчество делится на какие группы? Ким айтат? Элина, Темирхан. Я все вижу и слежу за вами. Кто как себя ведет? Биринчи суроо, первый вопрос. Элдик озеки чыгармачылык канча топко бөлүнөт? Кана ким жооп берет? 3 топко, Кандай элдик озеки чыгармачылык 3 топко бөлүнөт? Экинчи суроо. Алар кандай аталат? Кандай аталат экен? Туура, аймен. Темирхан, туура, 3кө бөлүнөт. Алар кандай аталат экен? Эпикалык, дидактикалык жана лирикалык чыгармалар болуп 3 топко бөлүнөт экен, балдар. Эпикалык текке кайсы чыгармалар кирет экен? Эпикалык текке кайсы чыгармалар кирет? Кана? Кайсы чыгармалар кирет дедик? Эпостор, жомоктор, уламыштар, дастандар, мифтер кирет, балдар. Кийинки суроого жооп беребиз. Дидактикалык текке кайсы чыгармалар кирет? Дидактикалык чыгармаларга кайсы чыгармалар кирет? Нурсултан, кана? Макалдар, туура, адеми. Макалдар, азаматсың. Алия, туура, макалдар дагы. Макалдар, табышмактар, жаңылмачтар,
санат, насият ырлары кирет. Кийинки суроо. Лирикалык текке кайсы чыгармалар кирет? Лирикалык текке кайсы чыгармалар кирет экен балдар? Ким айтып коет? Илим. Мен окуп атам. Эмнени жазып атканыңды, мен силерди бул жоопторуңарга жараша баалайм. Балдар, ким жакшы жооп берип аткан болсо 5 коем. Ким ойноп аткан болсо, ага жаман баа коебуз. Лирикалык чыгармалар текке элдик ырлар, арман, кошок, жарамазан, акийнек, эмгек ырлары кирет, дедик балдар. Кыргыз элинин кандай эпосторун билесиңер? Кана, кандай эпостор бар кыргыз элинде? Манас туура, Агахан туура. Азаматсың, Манас. Дагы Манас, Темирхан. Наиля туура, Манас, Даниэль туура. Манастан башка дагы Сейтек, Семетей, Даниэль, Азаматсың. Дагы Манас, Семетей, Сейтек. Дагы кандай эпостор бар кыргыз элинде? Унутуп калган болсоңур кана эстейбиз. Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек, Эртөштүк, Жаңыл мырза, Жанышбайыш жана башка эпостор бар. Балдар. Кана, азыр эми суроолорду которуп, жоопторун которобуз. Элдик ооз-эки чыгармачылык канча топко бөлүнөт? Устное народное творчество делится на сколько групп? На какие группы? Элдик ооз-эки чыгармачылык 3 чоң топко бөлүнөт. Устное народное творчество делится на 3 группы. Алар кандай аталат? Как называются эти жанры? Да? Эпикалык, дидактикалык жана лирикалык чыгармалар. И эпические, дидактические и лирические произведения. Эпикалык деген кайсы чыгармалар кирет? Эпическим произведениям относятся какие произведения? Эпическим. Эпосы, сказки, сказания, мифы, да? Легенды. Дидактикалык теке кайсы чыгармалар кирет? Дидактическим относятся какие произведения? Макалдар, табышмактар, жаңылмаштар, санат, насият ырлары кирет. Макалдар эмнеле? Пословицы. Табышмактар — загадки, жаңылмаштар — скороговорки и поучительные, нравоучительные стихи, песни. Это относится к дидактическим произведениям. Лирикалык текке кайсы чыгармалар кирет? Лирическим произведениям относятся какие? Элдик ырлар, народные песни, арман, кошок, жарамазан, акийнек, эмгек ырлары. Жарамазан, акийнек, словесное состязание, такое. Эмгек ырлары — это трудовые песни. Кыргыз элинин кандай эпосторун билесиңер? Какие эпосы знаете кыргызского народа? Кайсы дедик? Эпос Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек, Эртөштүк, Жаңыл мырза, Жанышбайыш и другие эпосы, да? Так, теперь открыли дневник и пишем домашнее задание. Дептериңе 3 макал жазып, маанисине карата сүрөт тарт. Напишите домашнее задание. В тетрадях рабочих по адабият пишите 3 пословицы, и по смыслу этих пословиц еще надо нарисовать рисунки, ребята. 3 любые пословицы и по смыслу нарисовать рисунки.
Домашнее задание всем понятно? Ребята? И по WhatsApp мне отправите, конечно. Я все записи, потом, когда онлайн занятия закончатся, офлайн занятия начнутся, я все записи буду проверять в ваших тетрадях. И по кыргыз тили, и по адабият, ребята. Заведите по адабият новые тетради. Можете пользоваться прошлогодним, если нормальное состояние. А по кыргыз тили заведите новые тетради в линейку. Всем понятно? Все записали домашнее задание? Бүгүнкү сабак боюнча суроолоруңар барбы? Кандай суроолоруңар бар? Суроолоруңар болсо, берсеңер болот. Баары түшүнүктүү болду, балдар? Жакында Я класстан дагы тапшырмалар болот. Я класстан анан WhatsApp'тан сабак боюнча тапшырмалар болот. Тапшырмаларды аткарасыңар. Бул презентацияны дагы YouTube'тан көрсөңөр болот, балдар. Анда нерсе суроолоруңар жок болсо, саламатта калгыла, көрүшкөнчө. Да, у меня чуть-чуть горло болит. Саламатта калгыла, балдар. Кийинки сабак биринчи күнү кыргыз тили сабагы болот. В понедельник будет кыргызский язык вторым уроком, да? И по кыргыз тили не забудьте отправить домашнее задание. Ислам, жакшы барыңыз эмес, жакшы калыңыз. Наиля, мен жаңы эле айттым, да? Следующий урок адабият будет по пятницам, кыргыз тили понедельник и в среду. По пятницам кыргыз адабияты. В понедельник вторым уроком будет кыргыз тили, в среду первым уроком будет кыргыз тили, в пятницу будет первым уроком адабият. По кыргыз тили задание отправляем пока в WhatsApp группу. Кыргызча айтабыз, Наиля, саламатта калыңыз.